Kılımdardan kılımdı qarıtıp, mezgillerden mezgildi oğdaruu menen, ulu kökkö iyin tirep turgan ala toğusunan bir öңүrü kumdu talalarga, ekinci tarabı Altayı Akkarga çulgansa, Altayı alaşalbırt jaz bolgon kasettүү aymaqtarga çeyin jayla kongon babalarыбыздын баскан izin munarıktap, köpçülügünө özübüz işenbey arı türtsök, bir dalayı jomokko aylangandygy jaşıruun emes. Aktöөнүн kardı jarılgan beypil, berekelүү, duuldagan kündördü, kolomto sapırılıp, tündük kıyragan, azaplı uçurlardı başынан ötkörgön atalarыбыз, özü jaşagan ata konuşun ardayım ıyık tutup, alam, jer kindigi uşul jer degen ıyık sezimdi kökrөгүндө сактаары жашоочунdugy, атадан балага, муундан муунга кан аркылуу мурас болгон энөөлүктүн, ак көңүлдүктүн, ток бейилдиктин айынан далай жерлерибизди кайсы бир болбогон шылтоолор менен башкаларга кармата берип, орун бошотуп жылып олтуруп, байыркы бабалардын конушунда калган улутташтарыбыздан узап, ушул абалга туш болдук окшойт. Канткен күндө да аалам кеңдигинен алакандай жердин насип эткендигине шүгүрчүлүк келтирүү менен бүгүнкү аалам кыргыздарынын айланасында ой токтотсок. Кыргызстандын тарыхында, кыргыз оюнда, аң сезиминде, тарыхый эс тутумунда байыркы кыргыздар жөнүндөгү биздин маалыматыбыз ушунчалык көп изилдөөлөр жүрсө дагы актай барактарыбыз абдан көп экендиги байкалат. Санжараларды айтып келсек, кыргыздар тетегеле Оғузхандан тараган Манас атадагы, Манас жомогундагы нерселер. Андан кийинки келип эле алардын изи жоктой. Ушундай бир кең ааламда тарыхта изи калган кыргыздар бүгүн кичинекей бир Борбордук Азиядагы чакан мамлекет, чакан эл деген түшүнүктөрдү мындай бир ойлобураак айтып, ойлобураак сүйлөсөк, менимче тарыхтын чындыгына туура келет го деп ойлойбуз. Элдин санына жараша аны деген чакан эл, кичинекей жери боюнча кичинекей мамлекет деп айткан менимче туура эмес. Элдин тарыхтагы изи дегенде бул абдан терең из калтырган сабактары жөнүндө, ошо теги жөнүндө калтырган мурастары жөнүндө кеп кылып карасак, кыргыздар дүйнөдөгү элдердин ичинен эч бир алдыңкы эл деп, цивилизациялуу, маданияттуу эл деп эсептелген элдерден эч качан кем калбай турган тарыхый, цивилизациялык мурастарга эл экендигибизди эч ким талаша албайт. Бул бүгүнкү кыргыз элинин рух дүйнөсүндөгү эң чоң казынасы, байлыгы менимче ушул. Дүйнөнүн ар кайсы бурчуна жылдыздай чачыраган кыргыздар туурасында канчалык сөз кылганыбыз менен аздык кылар. Бүгүнкү күндө мамлекеттик такталган маалыматтарга ишенич артканыбызда коңшулаш Кытай аймагында 200 миңдей, Өзбекстанда 600 миңге жакын, Тажикстанда 40 миңдин айланасында, Оғаныстанда 5 миңге чукул, Түркиянын, Россиянын, Казакстандын жана башка мамлекеттердин жараны катары эсептелген миллиондун ары жак бери жагында өзүн кыргыз атуулу эсептеген элдин бардыгы айтылат. Ал эми ар кайсы улуттардын курамына киргени менен атадан балага, урпактан урпакка сен кыргызсың, затыңды унутпай жүр деп нуска калтырган бабаларынын маалыматын бүгүнкүгө чейин
жүрөктөрүнө тумар кылып каткан. Азыр дагы өз тукум улоочуларына ошол баба аманаттарын эскертип айтып жүрүшкөн, ааламдын ар кайсы жеринде чачыранды жашаган замандаштарга далай ирэет учурадык. Далайлардын сөздөрүн сиздерге жеткирүүнүн аракетин жасадык. Далайларына кол жетелек, урматтуу көрөрман. Биз бүгүн жакшылыгын өзөк кылып, жалпы журт сынына коюп жаткан аалам кыргыздары да ошол элдин эртегисин эмдигиге жеткирүүнүн жүгүн тартат. Өз өткөнүн унуткандарга жылаажын коңгуроо, эл эсинде сакталган тарых тамырына тамчы болот. Эгемендүү мамлекетибиздин атынан каниет алып, өбөк туткандардын эртеңине үмүт артып жасалып жаткан жакшылыктар туурасында ушул тармактын жоопкерчилигин аркалаган жетекчисинен укканыбыз ынанымдуу болоор. Башка өлкөлөрдө жашаган биздин ушу этникалык кыргыздарга мына акыркы 5 жылда абдан көп маани берилип атат. Ошолорго кандай камкордук, кандай жардам берүү, эң биринчиси мына президентибиздин тапшырмасы менен ушу Кытай мамлекетинде жашаган кыргыздарга биринчи барып жолугуп келдик. Туркиядагы жана Ван регионунда жашаган кыргыздарга да барып жолугуп келдик. Андан башка мына Афганистан мамлекетине барып ошол улуу кичи Памирдеги кыргыздар менен жолугуп кабар алып келдик. Мамлекеттик камкордуктун эң биринчи ушу багыты бул закон. Ушу этникалык кыргыздарга жардам берүү, ошолордун келишине шарт түзүп берүү боюнча закон кабыл алынган. Ошол закондун кийин мына кайрылман программасын иштеп чыкканбыз. Ошол биринчи түзүлгөн кайрылман программасынын убактысы бүгүнкү күндө бүтүп, мына жаңы программаны изилдеп атабыз. Жогорку кеңеште комитетте каралганда мына 50 миллион сомду бөлүп бергенге карап атышат. 2013 жылдын экинчи жарымында бөлүнүп калышы мүмкүн. Бул 50 миллион сомду эң биринчиси ушул өзүнүн мекенине келип аткан ушу этникалык кыргыздарга жанагы турак жай боюнча жардам берүү, жер алышы боюнча жардам берүү. Андан башка мына жанагы пособие чектөө, пенсия берүү, медициналык жардам берүү боюнча бул маселенин баары чечилген. Бүгүнкү күндө 28 000 этникалык кыргыз Кыргызстандын жарандыгын алды. Документтерин тапшырып, азыр ушу жарандыкты алуу боюнча күтүп аткан кыргыздардын саны бүгүнкү күндө 7 000. Ошо 7 000 адам жарандыкты алып калса, алардын маселелеринин көбү, особенно бул баягы социалдык маселелер чечилип калат деген ойдомун да. Мамлекеттин оңгусу болгон улуттун тагдырына күбө билүү эртеңибизге ишеничтин шамын жагар. Мамлекет башчысынын назарына түшкөн этникалык топ аталып, ар кайсы мамлекеттерде жашаган улутташтарыбыздын улутунган сезимине кубаныч уялаарын жараткандан тилейли. Эртегиден эртеңкиге көпүрө болчу салмакты боюна сиңирген Манас ата этникалык кыргыздарды колдоо фондусунун көздөгөн максаты эмне экендигин билгибиз келип суроо узатканбыз. Негизги идеясы бул дүйнөдөгү кыргыздар, чет жактагы кыргыздар. Совет мамлекети тозгондон кийин границалар ачылып, чет жактагы карым катташ көбөйө баштаган. Ошол эле кезде биздин боордош Кытайдагы кыргыздарыбыз Кыргызстанга келе башташты. Биз ошол эки мамлекеттин ортосунда бөлүнүп калган кыргыздар менен карым катташты көтөрүүнүн ортосунда, ошолордун көйгөйүн чече турган маселелердин ортосунда кандай маселелерди чечүүлөр боюнча ошол фонддун келип түзүлүшүгө ошондон келип чыкты деп ойлойм. Фондко келгенден бери жетектеп жанагы чет жактагы кыргыздардын энциклопедиясынын үстүндө иштей баштабадыкпы? Дүйнөдөгү кыргыздар кантип кайсы жерде отурукташып калган, канча саны бар калктын, деги эле ошолордун чыгармачылык жолдору, жашоо шарты, канча эл кайсы башка улутка сиңип кеткен мамлекеттеги кыргыздарды такташ боюнча иштеп келатып, биздин ошо энциклопедияга камтылбай турган нерсеси бул поэзия менен адабият болуп калды. Ошо поэзия менен адабиятты кантип кыргыздарга ошол биз унутулуп калбасын деп ошолорду кантип киргизүүдүн ортосунда сунуштар, пикирлер айтылгандан кийин Аалам кыргыздар журналы келип жаралды. Бул Аалам кыргыздарынын жаралышы журналдын адабий көркөм журнал болуп, чет жактагы кыргыздар менен Кыргызстан ортосундагы кыргыздардын карым катнашы, андан тышкары ошол адабиятты өнүктүрүү, тилди өнүктүрүү,
деги эле ошол чет жактагы кыргыздарыбыздын көйгөй кескен маселелерин чагылдыруу боюнча ошол Аалам кыргыздар журналы келип жаралып калды. Кытайдан, Өзбекстан, Тажикстан, Афганистан, Европадагы кыргыздар, кыргыз диаспоралары, Россиядагы, Казакстандагы, жакын арада Японияда, Кудай буйруса, ошол өзүбүздүн өкүлчүлүктөр ачылып атат. Аалам кыргыздары дүйнөдөгү жашаган кыргыздар үчүн карым катыштын көпүрөсү болсо, руханий байланыштын учугуна айланса деген изги тилек ушул маалымат ордосунун жүгүн көтөргөндөрдүн негизги максаты. Бүгүнкү күндө бул басылманын дүйнөнүн 20дан ашык мамлекетинде жашаган кыргыз топтору менен маалымат катнашы бардыгы, дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде жашаган кыргыздардын каттарды жөнөтүп турушу, электрондук байланыштар аркылуу алынган маалыматтардын көптүгү жакшы жөрөлгө катары белгилөөгө болот. 70 жылдан ашуун убакыт орустун оюндагысын жасап, кат сабатыбыз октябрдын келген кези менен ачылып, топ-топ болгон жарым жапайычылыктан өнүгүү өрүнө кадам койгонбуз деп өзүбүздү да ынандырып келгенибиз кечээги чындык. А бирок эзелтен бери аалам алкагын каршы терши тепчип келген бабаларыбыз ташка тамга баскандай деген накыл кепти тегин жерден колдонбогонуна байыркы орто кылымдардан бери миңдеген таш бетине чийилген эн тамгалар эскерткич белги болду. Аалам кыргыздары журналы элибиздин унутула түшкөн ушундай тарыхый санжыралык баалуулуктарын жеткирүүнүн куралы болгондугу менен баалуу. Манас ата фондусу менен мына 1 жылдан ашып калды, 2 жыл бирге иштеп атабыз. Биринчиден алар ушу Афганистанга барганда ошо экинчи экспедициясына абдан чоң жардам көрсөтүштү, барып келишти. Андан башка ушу мына Турция мамлекетине барып келгенди биз көрүп кабар алып атабыз. Фонд азыр жакшы жумуштар жасап атат. Мына жакында өзүңөр билгендей баягы Кыргызстан сөздүк чыкты. Манас университети менен кошо ошо сөздүктө баягы жакшылап карап көрсөк, именно ошо тышкары жашап аткан этникалык кыргыздардын сөздөрүн көп немеси жазылган да. Ошон үчүн Манас коомунун ушул этникалык кыргыздарды колдоо боюнча аракеттери абдан чоң деп ойлойм. Алардын жанакы Аалам кыргыздар журналы да чыгып атат. Ал журнал ошол башка жакта жашап аткан кыргыздарга жетип, ошолорго бир информациялык бир кабар берип турса, абдан жакшы деп ойлойм да. Илим илигине илинбегени менен муундардын мурастаган баалуулуктары аркылуу калп казынасында сакталган көрөнгө дымагы канча. Эртеңки тукум улоочуларга эскирбес мурас калтырууга белсенген атуулдардын ак эмгегинин акыбети журналга аты уйкаш Аалам кыргыздары энциклопедиясынын элге жетиши менен кайтаар деп тилек кылалы. Энциклопедиянын көтөргөн жүгү биз ойлогондон өтө оор болду. Мунун каражаты өтө көп болгондуктан ошол биринчи каражат табышка көп убакыт кетти. Андан кийин каражат табылгандан кийин ошол жактарга барып уже изилдөөлөр жүрүп атат да. Эми Кудай буйруса 2010-жылы марттан августка чейин китеп буйруса чыгып окурмандардын колуна жетет. Бул Америкадан Японияга чейинки тараган кыргыздардын качан барып калышкан, кандай барып калышкан, кээ бир Тажикстан менен Өзбекстандагы кыргыздар булар кийин кеткен кыргыздар эмес, бул атам замандан бери жашап келген кыргыздар. Ошолордун кантип отуруктаган, кандай салттары 100 жылда ошол элдин салты кантип өзгөргөн, кайсы жакка өзгөргөн, кайсы нукка өзгөргөн, кайсы салттар жаңыдан кирген, кайсы салттар унутулуп кетти, ошолорго чейин салыштырмалуу жазып атабыз. Энциклопедияга топ кылып бөлгөнбүз. Биринчи топ Америкадан башталат. Америкадагы кыргыздар, Американын эли, саны, калкы дегендей. Андан кийин Европада кыргыздар бүт Европадагы мамлекеттер биригет. Андан кийин Россиядагы мамлекеттин бул Санкт-Петербургтан баштап Владивостокко чейинки жашаган кыргыздар киришет. Андан кийин Кавказ регионундагы кыргыздар киришет өзүнчө болуп.
Анан Орто Азияны биз бөлгөнбүз. Себеп дегенде Орто Азияда туруктуу Өзбекстанда өтө көп кыргыздар жашашат. Тажикстанда бүгүнкү күндө 2 районда, чоң районда кыргыздар жашайт. Тажикстан өзүнчө, Өзбекстан өзүнчө, Түркмөнстан өзүнчө, Афганистан өзүнчө болуп кеткен. Кытай өзүнчө, естественно, Кыргызстанды да бергенбиз бул жерде маалыматтары. Казакстанда биздин көп окурмандар бүгүнкү күнгө чейин студенттерибиз деле айтып жүргөн, Казакстанда мигранттардан башка кыргыздар жок депчи. Тарыхты казып көрсөк көрбөйсүзбү? Бүгүнкү күндө кандай Абылай хан менен кеткен кыргыздар, андан илгери кеткен кыргыздар, 15-кылымда кеткен кыргыздар табылып чыгып атпайбы ошолордун баарычы? Жогоруда энциклопедиянын демилгечиси белгилеген аймактардын ар биринде бери болгондо миңдеген чейленишкен оош кыйыштар болоору шексиз. Аны ырааттуу ыргакка келтирүү илим адамдарынын иши болоор. Бул энциклопедиянын башкы редактору болуп, кыргыздын тил илимине орошон салым кошуп келе жаткан аалым, дүйнөнүн далай өлкөлөрүндө жашаган кыргыз жана кыргыз насилдүү элдердин таржымалын иликтеген филология илимдеринин доктору профессор Кадыралы Коңкубаев бекитилген. Агайдын журнал жана жасалчу топтом тууралуу ою төмөндөгүдөй уланган. Журналдагы берилген маалыматтар абдан кубантат. Абдан сонун маалыматтар бар. Мурда кыргыз ойлобогон маалыматтар бар. Канча сүрөттөр жарыяланып атат, тарыхый маалыматтар берилип атат. Демек, бул курулган фонд, этникалык кыргыздарды колдоо фонду келечекте ар кандай кыйынчылыктар болот. Эч бир кыйынчылыктарга карабастан биздин ушу четтеги кыргыздар жөнүндө кыргызстандыктардын камкордугун жүргүзүш керек, ошолордун алдында болуш керек. Жалгыз эле мамлекетке таянып отура бербей, ошого мамлекет тигиндей мындай деп шылтап, каяктакы болбогон себептерди таппай, мына коомдук ишмерлер дагы, коом дагы өз ичинде ар бир кыргыз дагы мына ушул жөнүндө ойлонуш керек. Ушул фонд абдан туура курулган деп мен эсептеймин. Алам кыргыздары мына баштаган кадамы жакшы болду. Көп маалыматтардын баардыгы жарыяланып, эл ушундай ар бир санын күтүп окуган адамдар пайда болду. Андан кийин Акылбек мырза ушундай ниетибиз бар, идеябыз бар деп, Алам кыргыздары деген энциклопедия жазабыз деп, ушуну кандай кылсак деп кеңешип, анан макулдашып, ар жак бер жагын ойлонуп туруп, биз дагы ошого баш редакторлугуна мен макул болдум. Азыр абдан активдүү иштерди жүргүзүп жатабыз. Дүйнөдөгү кыргыздар жөнүндөгү, тарыхый кыргыздар жөнүндөгү, анан кийин бүгүн жашап аткан кыргыздар жөнүндөгү маалыматтардын баарын топтоп атабыз. Бул маалыматтар илгертен бери эле 30 жылдан бери менде аябай топтолуп, аябай чоң архив пайда болду эле. Азыр бүт ушул кыргыз интеллигенциясынын, кыргыз элинин ичиндеги болгон маалыматтардын баардыгын топтоп, ушул 1 жыл, 1,5 жыл, балким 2 жылга созулуп кетеби, ушундай бир кыска мөөнөттүн ичинде Алам кыргыздары деген бир маданий, илимий, тарыхый, таанытуучу энциклопедияны жаратсакпы деген аракеттер жүрүп атат. Ар күн сайын бул иштерди биз жасап атабыз. Кыргыздарды изилдөө Манас Ата этникалык коомунун, колдоо коомунун бул эң алгылыктуу жумуштары болот го деп мен эсептеймин. Бул этникалык чет жерлерде жашап калган кыргыздарды изилдөө, ошолорду моралдык жактан колдоо, туугандык жактан колдоо кыргызстандык кыргыздардын эң ыйык милдеттеринин бири. Себеби биз кыргыз деген атадан калган мурасыбызды кийинки муундарга башыбызды жерге салып ушундай болуп калыптыр дебей, милдетибиз деп ошону неметпей, бул жан дүйнөбүз менен колдошубуз керек деп мен ойлойм. Кыргыз теги, тили, намысы үчүн уйкудагы улутташтарды ойготуу аракетин жасап жүргөн Алам кыргыздарынын аракетин өз кезегинде Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы Улуттук тил комиссиясы жогору баалап, төш белгисин ыйгарган.
кандай гана улут болбосун, ал өзүнүн улуттугун аныктаган анын бир нече белгилери болот. Ошондой белгилердин бири албетте анын биринчи тили, үрп адаты, салт санаасы, кийими, тамак ашы, ошол эле мезгилде ошол улуттун басып өткөн жолу, анын санжырасы, кайдан чыккан, улут качан пайда болгон, кайсы жерлерди жердеген, кандай заманды башынан өткөргөн жана кантип сакталып калган. Ушуну ар бир улуттун өкүлү ушуну жакшы билиш керек да. Анан бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мынакей кыргыз эли, кыргыз журту өзүнчө эгемендүү мамлекет болду. Эгемендүү мамлекет болуп, ООНго мүчө болуп, өзүнүн баягы саясатын жүргүзүп атат. Бирок ошол эле мезгилде бул түптүү кыргыз журту 3,5 миллион гана кыргыз калкы Кыргызстанда жашап атат. А бирок дүйнөдө миңдеген кыргыздын калкы бар да. Алар дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда, ар кайсы жеринде жашап атышат. Алсак, мынакей бүгүнкү күндө мага жеткен маалыматка караганда, дүйнөнүн 29 мамлекетинде кыргыз улутунун өкүлү бар. Дүйнөнүн бир 10дон ашык мамлекетинде көп, миңден ашуун болуп, айыл-айыл болуп жашап аткан кыргыздар бар. Ошолордун бир тобунда мен болуп келдим. Мисалы Кытайдагы кыргыздарда, Афганистандагы кыргыздарда, Туркиядагы кыргыздарда. Ушуларды карап көрсөң, алардын жашоо турмушу балким айрым жерде биздикинен жакшы. Биздикинен түзүк эле жашап аткандай. Бирок алардын бар көксөгөн ою, мүдөөсү ушул Кыргызстанда, Ала тоодо жашагысы келет. Себеби Кыргызстандын бүт дүйнөдөгү бардык кыргыздар үчүн Кыргызстан бул ата мекени. Бул жерде Манастын сөөгү жатат. Муну ушул аралыкта мен ойлойм, ушул бир алгачкы бир курултай болуп өткөн. Ар бир 5 жылда дүйнөдөгү жашап аткан кыргыздардын башын чогултуп, ошолордун башын бириктирген бир курултайлар өтүп турса дейм да. Мына бүгүнкү күндө Акылбек мырза ушул дүйнөдөгү кыргыздардын башын бириктириш үчүн, же дүйнөдөгү кыргыздар жөнүндө бир маалыматты бул жердеги кыргыздарга таратыш үчүн, жана дүйнөдө жашап аткан, дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда жашап аткан кыргыздарга Кыргызстан жөнүндө маалымат берип, алар жөнүндө Кыргызстанда жашап аткан кыргыздарга маалымат бериш үчүн бир жакшы иштерди кылып атат да. Айрыкча ушул Аалам кыргыздар деген журнал бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы чыгып аткан журналдардын ичинен бир өтө көрүктүүсү да, маңыздуусу да, сапаты жагынан да алдыңкы орунда турат десем мен жаңылышпайм да. Мына ошол журналды окуп көптөгөн бул жердеги кыргыздар ошо Аалам кыргыздар жөнүндө маалымат алды да. Аз болсо да ошол жакта жүрүп, өзүнүн тилин сактап калганын ушунчалык куштарланып журналынан жазып атат. Тилин сактаган улут, ал өзүнүн улуттугун сактайт. Ошол тилин сактап гана калбастан үрп адатын, салт санасын бардыгын сактап, укумдан тукумга, муундан муунга ошолор берип келе жаткандан суктанасың да. Керек болсо биздин бул жердеги мына эгемендүү өзүнчө мамлекет болгон кыргыздар ошолордон үлгү алып, ошолорду көрүп намыстанышыбыз керек да. Анан эми азыр учурдан пайдаланып ушул Акылбек мырзанын акыркы 5 жылдан берки кылып аткан ишин, журналды чыгарып катуу иштеп атат. Кыргыз тилинин бардык нормасын сактап, эрежесин сактап, кыргыз тилиндеги бир көөнөрбөс эски сөздөрдү алып чыгып ошол тилде берип атканына мен аябай ыраазы болуп, биздин мамлекет тили боюнча улуттук комиссиянын 23-октябрдагы чечими менен Акылбек мырзага биз эң жогорку сыйлыгыбыз кыргыз тили төш белгисин ыйгарганбыз. Мына учурдан пайдаланып ошол сыйлыгыбызды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Анда келиңиз, кел Акылбек. Мынакей кыргыз тили төш белгиси кут болсун. Күбөлүгүң куттуктайм. Аалам кыргыздарындагы көкүрөктү үйгөн өкүнүч менен көңүлдү көтөргөн кубанычы кайсы деген сурообузга Акылбек мырза өзүнүн иликтөөсү боюнча ооган кыргыздары таза бада жашагандыктан рак оорусу өзгөчө аял затынын арасында жоктугу кубандыраарын белгилеп келип, Кытайдагы кыргыздардын бир кубанычтуу нерсеси салт санаасын бүгүнкү чейин сактап калган. Башка агымдардан кошулган эмес. Башка бир улуттун салт санаалары аралашкан эмес. Нукура таза салтты ошо Кытай жергесинде сактаган. Бүгүнкү үйлөнүү тоюнан баштап баланы төрөлгөндөн адам көмгөнгө чейин салттар ошо сакталып келатат да. Бизде өкүнүчтүүсү ол Кыргызстандын эле ичин алып карасак, биздин салт санаалар өзгөрүп кеткен. Ысык көлдөгү салт санаа менен түштүктөгү салт санаа экөө эки башка. Талас менен нарын салыштырсак да өзгөрүүлөр бар да. Анан дагы бир зээнди кейиткен Ооганстандагы кыргыздар. Себеп дегенде 21-кылым
илимий техника өнүгүп элдер космоско учуп атса, биздин оогондагы кыргыздар бүгүнкү күнгө чейин ат төөнү улоо кылып айдап минип чокой чарык кийишип жашоолору өтө 16-17 кылымдын жашоосун кечип ататтар да. Мен столдун үстүндө ар дайым турат бул Оогонстандагы жашаган биздин кыргыздардын сүрөтү. Жашоолору кандай, кийинген кийимдери, ыңырчак артып, улоо кылып ушун менен суу ташышып жашоо кечип жүргөн Оогонстандагы биздин кыргыздар, буларга биз жардам беришибиз керек. Бүгүнкү күндө бүт эле кыргыз эли, кыргыз мамлекети ошол оогондук кыргыздарга жардам берип, булардын салт сабатын жоюп, сабатсыздык өтө көп. Биринчи очурт булардын сабатын жоюш керек. Алдыдагы максаттар жөнүндө сөз болгондо, быйылкы жылы энциклопедия боюнча уюштуруу иштери аяктагандыгын белгилеп, үмүттүү тилектеринин негиздүүлөрүнүн бири Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын теле-радио компаниялары менен келишимдик негизде ошол аймактарда жашаган кыргыз жарандарына кам көрүү боюнча атайын багыттуу телепрограммаларды уюштуруу зарылдыгын айтуу менен улуу атамекендик согуш кезинде өтө зарыл болгон учкучтарды даярдоодо адистер bir айдын ичинде окутуп көккө учурагандыгын мисал келтирип, эмне себептен биз ошол 3 айдын ичинде Оогонстандагы кыргыздарды алып келип 20-30 баланы бүгүнкү күндө Кыргызстандан ошолордун сабатын жоюп, бир 10 баланы мал доктурлукка, 10 баланы адам доктурлукка даярдай албайбыз 3 айдын ичиндечи. Негизги проектилерибиздин бири ошол. Кудай буюрса, ошол 2010-жылы ушуну ишке ашырсак. Экинчиси айтып кетчү, бул бүткүл дүйнөдө кыргыздарды чогултуп bir чоң фестиваль өткөрсөк деген оюбуз бар август айында. Бул фестивалга ошол бир эле кыргыздар эмес, дүйнөдөгү жанагы көчмөн цивилизацияга тиешелүү элдерди чакырсак деген оюбуз бар. Бизге келген ошо эгемендүүлүктү эч качан биз унутпашыбыз керек. Биздин ата бабаларыбыз жетпей жүргөн ошол эгемендүүлүк жашоого бүгүнкү күндө биз жаркырап жайнап ошол өзүнчө мамлекет болуп, өзүбүздүн туубузду көтөрүп, өзүнчө bir dүйнө менен эсептеше турган мамлекет болуп турган эгемендүүлүктө жашап жатканыбыз ошол эң бир чоң биздин сыймыгыбыз деп ойлойм. Ошол себептен мен жердештерге кааларым ошол ар дайым тынчтыкта болсок, ар дайым биримдүүлүктө болсок, ар бирибиздин жүрөгүбүздөн кыргыз мамлекети үчүн бир көтөргөн салымын кошконго бир патриоттуулук сезимдер көп болсо деген каалоолорду айтат элем. Кылым карыткан кыргыз дөөлөттөрүнүн дүйнөнүн туш тарабындагы уюткулуу улуттун сактаган баалуулуктарынын замандаштардын келечек ээлеринин жан дүйнө кемтигин толтурууга таасирин тийгизүүсүнө өткөөл болуу милдетин артынган аалам кыргыздарынын арымы арбыштуу болушун тилек кылуу менен бүгүнкү баянга чекит коелу.